Akınдар жазғандай, улуу Манастың деми менен, улуу Бакайдың кеби менен, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп келет деген кадимки биримдик менен, улуу ынтымакты туу карманып, кылым кыйырынан ушул күнгө чейин кыргыз калкка асман жаркан жуу менен, ала байрак туу менен ар кайсы кырды кезе олтуруп, жер соору саттыккан ала тоонун мекенде олтурат. Арыбаңыздар кадырлуу улуу журт. Açıp berүү үчүн сөздү мектептин директору Матраимов Астамбек агайга беребиз. Урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер. Таненем Манас боюнча бир окуубуз. Манасты жомок дешет. Кээ бир абройлуу адамдар телевидениеден сүйлөгөндө жомок дешет. Символикалык түрдө аталышын жомок деп айтышыбыз мүмкүн, бирок Манас жомок эмес. Манаста бүтүндөй элдин тарыхы жатат. Манасты изилдөөчүлөр циклизациялык чыгарма деп айтышат. Цикл деген окуялардын топтому. Манасты бир эле убактагы окуялар деп түшүнбөшүбүз керек. Манас бүтүндөй элибиздин бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн тарыхый чоң урунтуу окуяларын Манас айтуучулар тарабынан, таланттуу аткаруучулар тарабынан уламжы чыгарманын сюжетине кирип келе берген. Ошон үчүн Манаста окуялардын бардыгы мындай окуялардын топтому циклдешкен чыгарма деп аталат. Ошон үчүн Манасты жомок деп кабылдабагыла. Манас кыргыз элинин тарыхы бул. Манас боюнча биздин мектепте абдан чоң көңүл бурганбыз бул маселеге. Даярдыктарыбыз болгон билесиңер, мына 2 жылдан бери Манастаану конкурсунда биринчисинде областка чейин, республика чейин, экинчисинде 48 команданын ичинен 2-орунду алууга жетиштик. Манас боюнча биздин мектепте Кудайга шүгүр мактана турган жагдайларыбыз көп. Мынакей Турсуналиева Назгүл эжеге жетектеген коломту тобу ошондой ийгиликтерди багындырып келди. Мынакей мектептин маштабында татынакай аркабызда көрүп алып мен көзүм тоёт атат. Демек азыр күбө болобуз жүрүшүнө дагы ошондой эле жакшы болот деп ишенем. Окуңарда ийгилик болсун, Манасты окугула, сүйгүлө. Ал эми кыргыз тилчилердин ишине мен чоң ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү кечеде калыстык кылып берүү үчүн калыстар тобу менен таныштырып өтсөм. Кыргыз тил адабияты мугалими Сатыбалдиева Фарида эжеке. Кыргыз тил мугалими Жоробекова Тазагүл эжеке. Кыргыз тил мугалими Турсуналиева Назгүл эжеке. Андемесе чучугулак тартип алуу үчүн команда башчылары команда башчылары кетип берсеңиздер. Башкы бөлүмү болуп уран чакыруу бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмүнөн кезек Таберик тобу сиздерде. Амансыздарбы, улуу тону жердеген уюткулуу кыргыз элим. Биз топтун атын Таберик деп атадык. Дүйнөдө теңдеши жок, учу кыйры түгөнбөгөн, чакып жаткан улуу Манас эпосун ата бабаларыбыз бизге таберик кылып калтырган. Таберик, эчмелесек бауу белек. Бул таберик кыргызга эле берген дейлет. Колпусун, кут мурасын Кудай берген. Муундан муңга өтө берет, бекемделет. Айкөлдүн арбагына таазим этип, ата журт асыл элдин тузун актап, эртесек эзелкинин баскан жолун эскирбес Таберикке кадам таштап. Алкайлы төбөдөгү ыйык көктү, алкайлы жердеги ата текти, бартайлы бабалардан мурашталган байыркы улуу көчтү Таберикти. Айкөл! Манас! Силерге ийгилик каалоо менен кийинки команда.
Kırgızımdın kızları ulandары, Айгүл Манас кыйыны кырандары, Манisi улуу жашоодо ару таза, Манас чакырган кырандары. Кийинки топ Манас Ордо тобу. Кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, Кыран Манас кыргыздын кылындап таңта ыргылган. Babam bakay baştagan, Көкчасырга kaçpagan, Çorolor kurşap canında, Kırgızdı Manас saqtagan. Кылымдарга кыргыз атын жоготпой, ынтымакты бийик кармап коротпой, кыргыз башын Кыран Манас кошконго, куттуу журтка душман бутун жоготпой. Көдөнүнө күйүп турган от болгон, туш тарабы намыс менен коштолгон, чамасы жок чачыраган кыргызды Кыран Манас күчү менен топтогон. Соболу ул кызын шам болсун, зор биримдик биз үчүн курал болсун, копту болот сайсайга бөлүнбөгөн, Кыран Манас бир гана уран болсун. Деген ашып шашып. Кийинки тайпа Манас Ордо тобу. Кабылан Манас баш болуп, каныкенем төш болуп. Ордодон ысык саламын сүйүнүп берип жиберди. Кош оюм менен бакайым кошулуп салам жиберди. Амандык каалап элиме Алладан Манас тиледи. Ассаламу алейкум Манастын көрмандары, Манас Ордо тайпасы, сиздерге жолдойт саламды. Ордодон айтам саламды, Ордолу элим аманбы? Бийик туткан намысты, бир туганга айтам саламды. Төбө жарык көрсөтүп мейкиндикти, 4 мезгилге даярдап бейпирдикти, колдорунан төгүлүп көрү кыргыз, өз канына сиңирген эпчилдикти. Уста колдо чыгачы айкалышкан, уз иштерин көргөндөр таң калышкан. Бир тегерек абирок акылман эл, бардыгынын үйүнөн жай табышкан. Боз үйлөрдү бойлото тигип туруп, хан сарайын ордосун бүт салышкан. Уйкусун жерден ойготкон, тулкусун бүтүн кооздоткон. Туш тарабын гүлдөтүп, Имарат салып зооткон. Илимге изин жолдоткон Манас Ордо тайпасы. Өлкөбүз Манас, үйүбүз Ордо, жүрөктө аты китеби колдо. Улутум кыргыз, ураным Манас, Манас. Өзүнүзү тааныштыруу боюнча койгон бааларыңыздар. Биринчи Табери командасы 3-5. Табери командасы 5-5-5. Экинчи Кыран Манас тайпасы 5-4-5. 5-5-5. 3-5. Кийинки команда Ордо Манас тайпасына коюлган баалар 5-5-5. Манасчылар тууралуу маалымат. Табери командасы баштап бермекчи. Кыргыз элинин Залкар Манасчысы Сагынбай Ордозбак уулу 1867 жылы Ысык-Көлдүн күнгөйүндөгү Кабырга деген жерде туулган. Анын атасынын аты Акише болгон. Ал жумгалдагы чоң ашта аттын байгесине ээ болгон. Сагынбай 13-14 жашынан баштап өмүрүнүн аягына чейин Манас айтып өткөн. Ал бир күнү кой кайтадып жүрүп тоодо түш көргөн. Түшүндө ак сакалдуу киши көргөн. Ак сакалдуу киши келип, "Кел балам, оозуңа түкүрүүмү түшүрөйүн, чачыратайын" деди. Сагынбай болсо коркконунан эч нерсе оозун ачпай туруп калат. Манас айткын келеби дейт кайра-кайра. Сагынбай болсо ооба, сүйүнгөндөн ооба дейт. Ооба деп жооп берет. Андан кийин Сагынбай болсо экинчи түш көрөт. Экинчи түшүндө көз алдында катарынан тизилген боз үйлөрдү көрөт. Боз үйлөрдүн ичине кирсе ар тарапта ар кандай манасчылар
окуучулар ар кандай манастарды айтып отурушкан болот. Арасынан бирөөсү чыгат да, "Сен эмне турасың бул жерде?" дейт. Экинчиси чыгып туруп, "Бул манас айтат экен" дейт. Кайрадан бардыгы Сагынбайды карап калышат. "Эмне турасың? Манас айтпайсыңбы?" дейт. "Манасты болсо мен билбеймин да" деп Сагынбай жооп берет. Арасынан бирөөсү чыгат дагы, "Эй, сен манас айтпасаң эмне кылып жүрөсүң? Азыр тез манас айтканың. Манас айтпасаң, колумда турганым менен сени чаап жиберем" дейт. Экинчиси болсо, "Кокуй, сен азыр манас айтпаган болсоң, сени чаап жиберет. Тезинен айтканың манасты" дейт. Кийин болсо Сагынбай болсо, "Ооба, мен манас айтам" деп бакырат. Андан кийин болсо ошол ойдон Сагынбай манас айтып кала берет. Өзүн ар дайым "Мен семетейчимин" деп айтып келет. Устаттары Сагынбай Келдибектен, Балыктан, Тыныбектен, Акылбектен, Найманбайдан үлгү алган. Манасты толугу менен Тыныбектен угуптур. Айтуучулук чеберчилиги боюнча Балыктан өткөн манасчы жок деп балыкты жогору койгон башка манасчыларга караганда. Алишер бул адам Сагынбайдын бир тууган агасы. Ал экөө кичүү кезинде козу кайтарып жүрүшүп, коңшу айылында оюн тамаша, той топур болуп жатат го деп Алишер козунун жанына Сагынбайды калтырып, өзү ошол жакка жөнөп кетет. Баргысы келип турган Сагынбай да артынан барат. Барса, Алишер семетейди күпүлдөтүп айтып жаткан болот. Ошол жерден кимдир бирөө Орозбактын Мобул улу да манас айтып коюп жүрөт деп калышат. Көпчүлүк айтсын деп жаалап кетишет. Алишер токтогон жерден Сагынбай ошол жерден улап кетет. Эл сүйрөгөн сайын Сагынбай күчөйт. Чапкан атта элирет. Акырында эл ага батасын берет. Батасын бергенден кийин Алишер инисинин колунан деңдеңдетип алып үйүнө жөнөп кетет. Апасына болгон иштердин баарын айтып, Алишер ошондон кийин манас айтканды токтотуп, иниме өткөрүп бердим деп айткан экен. Шакирттери Ахмат Ырысменде уулу, Шапак Ырысменде уулу, Тоголок Молдо жана башкалар. Жомарттык Сагынбай жан дилин ыйык тутуп, өмүрүндө өз тууралуу бир да мактанып сөз айтпаган. Оокаттын артынан мүдүрүлүп түшпөгөн. Тапкан эл менен чогуу бөлүшкөн. Демек, адамдык наркын жоготпогон, колунда баарын элге таратып берген, колу ачык, жомарт киши экен. Манасты Сагынбай Орозбак уулу 1922-1926 жылдар аралыгында жазып алган. Жазып алууну Ким Мифтапов башын баштап, андан ары Ибрагим Абдырахманов бүтүргөн. Ал минтип эскерген. 1926 жылы август айында 400 басма табакты аяктагандан соң Сагынбай эсин жоготуп жарымжан болуп кала берген. Мен ошондон кийин кайра мугалимдигиме кириштим. Агын суудай аркырап бирден менен айтылган. Манасты токтоп кайра башынан түшүп, айтуучуну мокоткон. Саламаттыгына доо кетирген. Өзгөчөлүктөрү Сагынбайдын варианты эпосто мурдатан бери айтылып келе жатат. Өзгөчөлүктөрү Кошойдун билерикти бошотушту, Сагынбай Кошойго жолугушу, Кара бөрккө үйлөнүшү кеңири айтылып келе жатат. Алмамбеттин мусулман динин кабыл алып, эл жеринен качып келиши, Жетихан Манаска каршы аттанышы, чоң казатта Манас Бейжиңге хан болбогон, кичи казатта согуш Кыргыз жеринде өткөн, Манас Меккеге барган жана башкалар. Улуу манасчы Саякбай Караалуу 1894 жылы Ысык көлдүн Ак Өлөгүнүн Сеңизбел деген жеринен туулган. Ал өтө салабаттуу, тартынчак жана карапайым адам болгон. Момундук жагы да бар эле. Анын манаска кызыгуусу кичинен эле ойгонгон дешет. Ага түрткү болгон чоң энеси Дакиш кичинесинен эле улуу манасчылардын манасын ага кулагына куя берген. Аны угуп ага кызыга берип, кичинесинен эле ойгонгон. Кийин улуу манасчы Чоюке Өмүр уулуна жолугуп, андан тарбия алат. Бул гана ага таасир этпей, өңүндө көргөн түшү да окуя болгон. Анда ал жарымасын айтып өзүнүн үйүнө келе жатканда, кайдан жайдан кулак жарган жаңыры угулат. Аны угуп чочуганынан аттын оозун кое берет. Астынан сулуу аял чыгып, үйгө кирип даам тартты тамактардан. Аны ичине кирип токтотканда
тамақтан дам татып сыртқа шығады. Сыртқа шыққанда астынан ақсақалдуу қария шығып, момуну оозуңа салып бирин калтырбай жегиң дейт. Ал чочуганынан жеп, дамын татып көрсө, бир кумга окшойт, бир талканга окшойт. Анан жанындагы жоокерлер менен тааныштырат. Бул сыргак, бул бакай деп тааныштырат. Астыңан үйүңө бара жатканда астыңан 2 кой айдаган кария чыгат. Ошону коюн сатып ал да үйүңө барып элге аш бер, тамак бер дейт. Алардын батасын ал дейт. Айткандай эле үйүнө бара жатканда астынан 2 кой айдаган кария чыгат. Аны сатып алып үйүнө барып аш таркатат. Эл ыраазы болуп ага бата беришет. Батасын алып ошондон кийин Манаска кызга баштайт. Саякбай Карала уюму Манас боюнча өзгөчөлүктөрү. Манас 40 уйлуу кыргызды топтоп Ала тоого көчүп бара жатканда алдынан куугун чыгып, персенканы жөнөткөн куугун чыгып, ошол жерде салгашып кетишет. Ал жерде Манас өзүнүн 40 чоросун жана минген атын жоготот, жана курчоодо калат өзү. Ошол жерде билерикти куткарып келе жаткан кошой Манасты куткарып калат. Акбалтанын баласы Чубак мединада окуп жүргөндө түш көрөт, Манас түштүндө Манасты көрөт. Кийин ал ошол Манаска кошулууну өтө каалайт. Ошол убакта Чубакка бир аксакал дубана келип ат тартуу кылат. Ал ат менен көптөгөн жерлерди багындырып, Кашкар, Анжан сыяктуу жерлерди багындырып, Бухарага барып, Каникей менен салгашып жатканда жеңилерине көзү жетип, качып жөнөйт. Качып жүргөндө ууда жүргөн Манаска жолугуп, Каникейге үйлөн, ал сенин кума элиңде багып берет деп сунуш кылат. Коңурбай менен Алмамбеттин мушташы салгылашы күчөп, Алмамбеттин өз жеринен качышына туура келет. Казак окумуштуусу Кажим Жумалиев Саякбай Каралаевга өз ой пикирин айтат. Саякбай дүйнө жүзүндө бир гана адам. Эч жерде, эч элде миллион жолдон турган 30 томдук асыл казынаны жатка айтып бере турган экинчи Саякбай жок. Ал феномен. Саякбай Каралаев кыргыз элинин таланттуулугу менен айкын далили. Ошону Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн ой пикирин кошуп кеткен. Симфониялык оркестр сыяктанып, миң кубулуп, миң өзгөрүлүп, трагедиядан лирикага өтүп, санаттан дарамага өтүп, бир заматта бирде ыйлап, бирде күлүп, бирде үшкүрүп, бирде кайраттанып, бирде тып-тынч көлдөй тынып, бирде суу, бирде шамал болуп турганда дайрадан ташып турган Саякбай жон гана акын эмес, ал ошону менен артист да жана композитор да деп Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн ой пикирин айтып кеткен. Манас Ордо тайпасы Манасчы Жусуп Мамай тууралуу маалымат айтып бермекчи. Жусуп Мамай Кытайдагы кызыл суулук, кыргыздардын чоң манасчысы Жусуп Мамай 1918 жылы Акчи аймагындагы Мерке чайырында туулган. Атасы Мамай колунда бар, окатына тың адам экен. Ал Мекеге барып, ажы да болуп келет. Жусуп Мамай жаш кезинен зээндүү, зирек өскөнүнөн ана атасы Мамай айылдагы Ыстам Кожо аттуу молдонун колуна тапшырат. Ал катты бат эле тааныйт. Жусуп Мамайдын манасчы болушуна бала кезинен эле Балбайдын кол жазмаларын окугандыгы себеп болот. Агасы Балбай билимдүү адам экен. Ал Чойбек, Рызменде, Шапак, Найманбай, Балык, Тыныбек, Сагынбай, Жусуп акындарды манасын билген жана айрымдарын кагазга түшүргөн. Манасчылар тууралуу маалымат боюнча коюлган баалары. Биринчи, Кыран Манас тайпасы.
биринчи табирик командасына коюлган баалар 4-5-5. Кийинки команда Кырал Манас тайпасына коюлган баалар 4-5-5. Кийинки команда Манас Орто тайпасына коюлган баалар 4-5-4. Ал анда улуу күчкө курчалган 4 байган бар. Амир улуу кабыладан. Манас болуп, ошолордон алган ат кудуреттүү сыйкырына жаралган. Манас деп коюлган ат оңой эмес. Дүйнөнүн бүтүшүнөн берет элес. Кыргызга бир жаралып келген атты эч жанга салыштырып болбойт деmiş. Бүркүт кабак алмаздай курч буладан. Теңиримде теңдеши жок жаралган. Кудуреттүү баатыр, билгич жолбашчы кыргыз болуп калганына кубанам. Жого беттеп тосалбаган жолунан даалай кылың баш көтөрбөй корунган чилле үркүп туш тарапка тараган жоокер элдин жол башчысы жогунан Манас келип бул дүйнөгө жаңыдан даалай намыс үчүн өйдө турган кыйладан Улуу Манас чоң тайпасын баштаган, биз урпагы жоодон кайра тартпаган, эркиндиктин жаңы доордун тушунда кыргыз элим бүркүтүндөй таптаган. Биз кошуунбуз элдин сүйгөн ардагы, балбан билек баатыр жүрөк балдары. Элибиздин эркин туусун көтөрүп, алга карай жеңиштерге баралы. Кармашканда кайрат деме путуру, беттеген жоо болбойт бизден кутулуу. Кайра тартпас өчөрлүк бар канымда, ал анткени биз Манастын тукуму. Тайпа Кырал Манас тайпасы.